Бишкекте саат 7 Кутман таң Бишкек Кутман таңыңыздар менен урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түзөөдө уктурууларын баштады. Оо толкунунда таңкы бурулуш. Сиздердин кызматта Урмат Жээнбеков жана мен Гүлжан Каражанова 1,5 саат бою болобуз. Бизди 104 жыштыгында биринчи радионун толкунунан угуп гана тим болбостон, Facebooктагы баракчабыздан көрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Андыктан баракчага кирип, үн кошуп, алдыда талкуулана турган темаларга катыша турганыңыздар мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экенин айта кетейин. Кесиптеш Кутман таңыздар менен урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Саат 7 болду. Ойгонуңуздар, биз менен чогуу болуңуздар. Алдыдагы 90 мүнөт аралыгында биз талкуулана турган темаларыбызды ар жарым саат сайын айтып турабыз. Биринчи темабызды жаңылыктардан кийин кезек беребиз. Урматтуу радио угармандар, биз менен байланышчу жолдорду айтып өтөлү. Жогоруда кесиптешибиз Гүлжан айтып өткөндөй эле Facebook баракчасы аркылуу бизди онлайн көрсөңүздөр болот. Биринчи радионун баракчасына кириңиздер дароо. Андан сырткары студиябыздын телефон номерлары иштеп атат. 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефондору. Мына ушул номерлар аркылуу сиздер байланышып талкууланып жаткан темага ой кошсоңуздар болот, сунуш пикирлерди калтырсаңыздар болот. Студиябызда биз жалгыз эмеспиз, кесиптешибиз Бакыт кирип келди. Соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Анан дагы эскертүү өтөлү. Биздин үнүбүздү жеткирип аткан кесиптештерибиз дагы бар. Режиссердук пультта Чынар Асылбекова иштеп атат. Ал эми бизди Facebook аркылуу түз чыгарып аткан дагы бир кесиптешибиз Азиз Чокморов бар. Анда Бакыт, Кутман таңыз менен соңку жаңылыктар сөз сизде. Рахмат, Кутман таңыздар менен. Борборлук шайлоо комиссиясы бардык шайлоо участкаларынан кол менен эсептөөлөрдүн жыйынтыгын алгандыгы тууралуу маалыматтар Бош шайкомдун шайлоо маалымат тутуму порталына жарыяланды. Анын жыйынтыгы президенттик шайлоого жана референдумга катышуу көрсөткүчтөрү бирдей болуп 39,33% түзүлгөндүгү көрсөтүлдү. Референдумда президенттик башкаруу формасын тандагандар алдыга чыгып 81,5% добуш, президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79,23% добушка ээ болду. Эске салсак, 10-январда Кыргызстанда мүнөттөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча жалпы элдик добуш берүү өттү. Кыргызстанда коронавирус менен пневмониядан дарыланып жаткан 38 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланат. Дагы оор абалдагы 229 бейтапка медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, учурда 796 бейтап стационарларда дарыланууда. Пандемия башталгандан бери өлкөдө 83,109 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 78,994 киши айыгып чыкса, 1384 каза болду. Коронавирустун британ түрү Аргентинага жетти. Британиялык штамм чет өлкөдөн кайтып келе жаткан жарандан табылган. Бүгүн 18 январга карата дүйнөдө жүзүндө коронавирус жугузгандардын жалпы саны 95 миллиондон ашты. Бүгүн 18 январдан тарта Бишкек, Исфана, Бишкек каттамдары жанданат. Манас эл аралык аэропорту тараткан билдирүүгө караганда, рейстер жумасына бир жолу дүйшөмбү күнү жүргүзүлөт. Учуу узактыгы 1 саат 15 мүнөт, Бишкектен учуу саат 11:00, Исфанага учуу 12:15. 2021 жылдын 2-февралынан баштап Кувейт, Ош Кувейт багыты боюнча каттамды калыбына келтирүү жана 4-февралдан баштап Кувейт, Бишкек, Кувейт багыты боюнча жаңы эл аралык каттама ачуу пландалууда. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинде министрдин орун басары Талантбек Солтубаев менен Жазара Airways авиакомпаниясынын келишилерди башкаруу жана тармактык пландаштыруу боюнча вице-президенти Ратан Кумар Ратангардын жолугушуусунда белгиленди. Транспорт министринин орун басары Солтубаев министрлик авиакомпаниянын Кувейт, Ош Кувейт багыты боюнча үзгүлтүксүз каттамды жандандыруу жана Кувейт, Бишкек, Кувейт багыты боюнча жаңы үзгүлтүксүз каттамды ачуу демилгесин колдой тургандыгын белгиледи. 50 миңден ашык колледж студенттери менен кызматкерлеринин маалыматтары билим берүүнүн башкаруунун маалыматтык системасына киргизилди. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы бул электрондук система. Анын максаты маалыматты
топтоо, сактоо, иштетип чыгуу, талдоо жана жайылтуу болуп саналат. Система сапаттуу билим берүү менеджментин жана окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү деңгээлде көзөмөл жүргүзүүгө, мамлекеттик бюджеттин чыгымдарынын натыйжалуу пландоого, билим берүүнү андан ары өнүктүрүү үчүн негиздүү чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. Индонезиянын Батыш Сулавеси провинциясында болгон жер тирөөдөн каза болгондордун саны 78-ге жетти, дагы 844 адам жаракат алгандыгын чет элдик маалымат булактары жазды. 14-январда Батыш Сулавесиде күчү 6,12 балга жеткен жер титирөө болгон. Аларда Афганистандын түндүк чыгышында күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Бадахшан провинциясында сезилген, кыйроолор жөнүндө маалыматтар айтылган жок. Кыргызстандык ММА мушкери Кубаныч Абдисалим уулу Сочи шаарында өтүп жаткан эл аралык турнирде жеңишке жетти. Ал тажик спортчусу Жахугонир Сайло Мажаловду экинчи айлампада жеңип алган. Аталган турнир 12 беттештен турат. Ага Россия, Украина, Бразилия, Бахрейн, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандан спортчулар катышууда. Бүгүн 18-январда Бишкектеги бир катар аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу электр жарык убактылуу берилбей, түндүк электр ишканасынын маалыматына караганда саат 9-дан кечки 6-га чейин, Ак Босого жана Ынтымак жан конуштарында саат 9-дан 12-ге чейин, Очаковский, Троицкий, Лумумбе, Волков көчөлөрүндө саат 9-дан 17-ге чейин, Керече конушунда саат 9-дан 14-ге чейин, Токтогул жана Шопоков көчөлөрүнүн бир бөлүгүндө саат 9:30-дан 17:00-ге чейин, Лумумбе көчөсүндө, Жалгичи районунда Ак Ордо конушунда саат 10-дан 17-ге чейин, Чүй проспектинин бир бөлүгүндө Достоевский, Хивинский, Армавирский көчөлөрүндө, ал эми саат 13-төн 18:00-ге чейин Ак Орго конушунда болбойт. Валюталар курсу менен тааныштыра кетсек, бир Америка доллары 84 сом 48 тыйын, евро 102 сом 48 тыйын, бир орус рублю 1 сом 14 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Бүгүнчү областын абанын температурасы 8-13, Талас областында 9-14 градус жылуу болсо, Ош Чалова Бачана Баткен областарында 10-15 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ысык-Көл областында 5-10 градус жылуу болсо, Нарын жергесинде 1-6 градус суук. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 11-13 градус жогору. 7 саат 7 мүнөт. Урматтуу радио көрмандар, биринчи радионун таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Студияда Урмат Жээнбеков, Гүлжан Каражанова. Гүлжан, дагы бир рет кутман таңыңыз менен. Бүгүн январдын таңында эмес, март айынын таңында эле болуп атат. Күн эшикте жыпжылуу. Туура айтасыз, бүгүн күнгө дүйшөмбү 18 январь, демек мындан сырткары жумушчу күн башталды дегенди дагы туюнтуп турат. Негизи 8 сааттык жумушчу күн бизге окшоп нормадан ашыкча иштеген кызматкерлер үчүн дүйшөмбү күн дароо эле жума деп жуманы эстейт эмессиңби? Мен 4-күн эле эртең жумуш күнү деп аяктаса деп эле сүйүнүп баштайм да, бирок дайыма жумуш күн болуп турсун. Адам эмгектин арты менен алдыга койгон максатка жетет, эмгек аркылуу бааланат дегендей, жумага чейинки күндүн көп болушуна не жетсин, кесиптеш. Мына ушул туура айтасыз, жаңырган жуманын башталышы, иш жумалыгынын башталышы менен деп куттуктап өтөлү радио угуучуларыбызды. Биз менен бирге болууга чакыралы, өзүңүздөрдүн сунуштарды, пикирлерди, биз талкуулап жаткан тема, адистер чыгып жатканда сизде да бир кызыктырган суроолор болсо, сөзсүз байланышып өз пикириңизди айтуу үчүн мүмкүнчүлүк түздүк. Фейсбукка кириңиз, биринчи радионун баракчасына, мындан сырткары студиябыздын телефондоруна дагы чалып, түз байланыш аркылуу дагы суроолорду калтырууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 студиябыздын байланыш номерлери. Биз бүгүн шаарда абаны кантип тазалоо болот же Бишкек шаарынын үстүндөгү кара туманга таасир эткен факторлор, мындан сырткары өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүүгө каралган иш-мерчемдер жана этке болгон баа саясатын жөнгө салуу боюнча темалар аркылуу эксперттер менен жана дагы тармак өкүлдөрү менен талкуулап кете тургандыгыбызды айта кетели. 18 январь демекчи бүгүн бир катар майрамдарга дагы бай болгон күн экен. Кандай майрамдар экен? Мисалы, бул күнү дүйнөдө 1978 жылы англиялык деңиз саякатчысы Джеймс Кук Гавай аралдарын ачкан экен. Ал эми 1871 жылы Версаль шаарында Германия империясынын курулгандыгы жар салынып, биринчи императордук тактыга прусс кайзери Вильгельм
Билгелин бир отурган 1963 Советтер Союзунда балдар телевиденияси негизделген экен. Бул күнү мындан сырткары дүйнөгө аты белгилүү маданият ишмерлери да жарыкка келген экен. Бул күнү дүйнөгө аты чыккан ушул маданият кызматкерлеринен сырткары Кыргызстанда дагы ушул 18 январда бир катар окуялар болуп өткөн экен. Мисалы 1892-жылы Пишпек шаарында Купленниковдун жылкы заводу ишке киришсе, 1895-жылы болсо Пишпек уездик бийлиги Шабдан Баатырга кайрымдуулук максатында акча берүүсүн өтүнүп телеграмма жөнөткөн экен. Эми өлкөдөгү акыркы маалыматтарга таянсак, Борбордук шайлоо комиссиясы чет мамлекеттерден жана региондордон келген добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарды. Жарыяланган маалыматтарда 2474 шайлоо участкасындагы бюллетендер автоматтык санактан да, кол түрүндө да эсептөөдөн толугу менен өткөнү жазылат. Бир шайлоо участкасындагы шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Добуш берүүгө жалпы 3,563,574 шайлоочунун ичинен 1,401,726 жаран катышкан. Бул жалпы шайлоочулардын 39,33%-ын түзөт. Натыйжада Садыр Жапаров добуштардын 79,23%-ын алса, экинчи орунга Адахан Мадумаров чыккан. Анын пайыздык көрсөткүчү 6,78%-ди түзөт. Ал эми үчүнчү орундагы Бауыржан Төлбаев 2,36%-га ээ болгон. Балким бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын отуруму дагы өтүшү мүмкүн. Андан кийин кезек президенттик расмий кызматка киришүү аземин өткөрүүгө келет. Демек коомчулук мына ушул салтанатка жакын күндөр көп болуп да калышы мүмкүн экен. Эми кайсыл жерде кандай тартипте өтөт, кимдер конокко чакырылышы күтүлүүдө азырынча маалыматтар ачыкта элек. Мындан сырткары бир топтогу биздин ушул буга чейинки президенттердин да инаугурациясы тууралуу бир аз коомчулукту кабардар кылып кетпейлиби кесиптеш? Жакшы болот, жакшы болот. Мисалы Акаевдин инаугурациясы кандай өткөнү баягы эсибизде деле калбаптыр, бирок андан кийинкилерин көрүп калдык. Мисалы качкын президент аталган Курманбек Бакиев кызматка киришүү аземин ачык асман алдында өткөрүп, инаугурация ала тоо аянтында өтүп, элдин эсинде калган. Мен ошондо эсимде ушул сыйлоо конок катары Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев чакырылган эле да. Мындан сырткары Россия, АКШдан дагы мындай ошол абройлуу бир катар өкүлдөр чакырылган. Мисалы үчүн андан кийинки 2010-жылкы бийликке убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева келбеди беле. Анын кызматка киришүүсү бирок айырмаланып, улуттук филармонияда өткөн дагы жупунуп өткөн. Себеби ал кезде билесиз 2010-жылы бир топ кырдаал курч болуп турган эле. Ошол эле мезгилде 2011-жылы мамлекеттик башкаруу президенти Алмазбек Атамбаевдин өткөрүлүп берилген азем улуттук филармонияда өткөн эле. Ал эми 2017-жылдын 24-ноябрында андан кийинки президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн. Ал эми жакында өтө турган президенттик шайлоодо жеңип чыккан Садыр Жапаровдун кызматка киришүү аземин биз күтүп туралы. Каякта өтөт? Анан да социалдык тармактардан окуп калдым, Гүлжан. Ошо колдонуучулар, соц тармактын колдонуучулары Садыр Жапаровдун ушул ант берүү аземи инаугурациясын чиновниктердин айланасында эмес, элдин курчоосунда өткөргөнү деген сунуштарын дагы берип атыптыр. Мисалы стадиондо өткөрсө деген дагы сунуштар берип атат. Айтор мындай жөнөкөй карапайым жарандардын курчоосунда ушул инаугурация болсо деген сунуштарды дагы берип атышат. Абдан жакшы, кызык сунуштар экен. Себеби дегенде бул ушул аймактарда көбүнчө шайлоочулардын элдин ишенгенди ушул жалпы эле элдик колдоого ээ болгон Садыр Жапаровго ушул элдин ишеними артып тургандыктан да болсо керек, ушул эл менен бирге болсо керек, болсун жана ушул элдин ишеничин актаса деп эл үмүт кылып турган кези. Эми биз дагы мына убакытты саат өзүнүн жебене көргөзүп турат, 7-ден 14 мүнөт өтүп калыптыр. Демек бул ушул президенттин кызматка расмий киришүүсү инаугурация күнү шаарда аба ырайы ачык, элден маанайы жакшы болот деп Гүлжан, инаугурация демекчи АКШнын жаңы шайланган президенти дагы Джо Байдендин инаугурациясына даярдык көрүп атышат. Абдан баягы коопсуздук чараларын көрүп атышат. Себеп дегенде
белгилүү болгондой буга чейин. Буга чейин Трамптын тарапташтары Капитолийге кирип барып башаламандык болбоду беле. Ошонун негизинде ошондой учурлар дагы болуп кетпесин деген максатта 20-январга белгиленген ошол Джо Байдендин инаугурациясына дагы коопсуздук чараларын көрүп даярдыктар көрүлүп баштады. Албетте коопсуздук чаралары бир эле ушул кайсы бир өлкөлөрдө шайлоо кайсы бир деңгээлде бир ызы чуу же болбосо нааразылыктар менен өткөндүгү коштолгондугуна эле байланыштуу эмес, негизи эле коопсуздук чаралары көрүлүп турганы бул табигый көрүнүш. Мына ошол жогоруда мен жана инаугурация менен кошо мына аба ырайын дагы айтып кеткендигимдин себеби бул аба ырайы да көбүнчө ар кандай иш чарага өзүнүн таасирин берип коет эмеспи. Мына бүгүнкү күндө эмес, негизи эле буга чейин деле ушул айрыкча калк жыш жайгашкан аймактар дейбизби же шаарларда болобу, мына ушул абанын булганып келгендиги ошол шаар тургундарын, жашоочуларды көптөгөн көйгөйлөргө алып келет, нааразылыгын жаратып келет. Буга чейин ушундай шаардын үстүндө кара туман каптап калды. Канткенде биз андан арылганга болот, балдарыбыз ооруп атат, ден соолугубуз жабырып атат деген жарандар, мындан сырткары экологдор, эксперттер дагы коңгуроо кагып, бул маселе жогорку бийликке чейин жетип, жогорку кеңеште каралган, өкмөт буга маани берип дегендей, президент маани берип баштаган эле. Бүгүнкү күндө бул кандай? Билесиз да, буга чейин мунун дагы абаны булганып жаткан көрүнүштөрдүн факторлору аталган. Ооба, бир топ факторлор аталган. Көбүнчө унаадан чыккан уулуу газдар деп айтчу, мончолордо жагылган, ар кандай кийим кеченин болобу же бир дөңгөлөктөрдүн жагылгандыгы болобу, мына ушундай маселе айтылып келсе, акыркы күндөрү мен ушундай бир көңүлүмдү буруп атат, бул кара кече көмүрүнүн таасири деп айтылып атат да, анын сапаты, ал эмне себептен мына ушундай көйгөйдү жаратып келгендиги тууралуу биз дагы мына ушул тиешелүү кызматтардын жетекчилеринен айрым эксперттер мына ушул жылытуу системаларын көмүр эмес газга өткөрүүдө биз ушул абанын булганышын алдын алабыз деген дагы сунуштарын берип келишет. Эми көмүрдүн сапатын чындап биз адистин өзүнүн оозунан угалы, көмүрдүн сапаты бизде кандай? Айрыкча кара кечеден келген көмүрдүн сапаты кара кечеден келип жагылат эмеспи? Бишкек жылуулук борборуна тең жарымы бар эмес. Анан ушул кара кеченин сапаты кандай, айтылып аткан сындарга буга кандай жооп кылат болот экен? Мына ушул кыргыз көмүрдүн жетекчиси менен байланышалы, Гүлжан, кандай дейсиз? Албетте, тупа туура болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен. Бизде Кыргыз көмүрдүн жетекчиси, эске сала кетели, Кыргыз көмүр ишканасынын директору Канатбек Ашырбаев турат. Канатбек Ыбышевич, саламатсызбы? Жогоруда биздин дагы айткандарыбызды уктуңуз, ошондой эле эксперттердин дагы айткандарын угуп атсаңыз керек. Биз менен байланышта болуп турсаңыз, алгач мына ошол бир пикирди угуп албайлыбы? Мисалы үчүн буга чейин ошол тазалык ишканасынын өнүктүрүү боюнча директорунун орун басары, азыркы учурда Бишкек полигонунун жетекчиси Адил Назаров мына буларды билдирген болчу. Андан кийин сиз менен маекти улайлы. Режиссер бизге азыр ушул Адил Назаровдун үнүн берип коет деген ишеничибиз бар. Бирок азыр техникалык себептерге байланыштуу биз сиз менен анда баштай берели. Мына айтсаңыз, мына ушул көмүрдүн сапаты эмне себептен мына ушундай деп айтылып атат? Эми бул жерде буга чейин деле ушу маалымат булактарына мындай маалымат берилип, ушу Бишкек жылуу электр борборуна келип аткан кара кеченин көмүрүнүн сапаты начар болуп атат, ошого жараша мындай айып пулдары коюлуп атат деп ошондой маалымат болгон. Анан ошого жараша мындай сөздөр болуп атат да. Бирок бул жерден айта кетиш керек, бул кара кеченин көмүрү келгенде Бишкек жылуу электр борборуна бул жерден нымдуулугу, гүлдүн составында канча процент түзөт, андан кийин эмеси таттуулугу ушул 3 параметр менен текшерилет. Анан ал жерде мисалы кара кеченин көмүрүнө нымдуулугу 23%тен ашпаш керек, гүлү 20%тен ашпаш керек, анан табы 3800 килокалорийден ылдый болбош керек деп. Бул жерге негизи 20 ишкана көмүр коюшат, ошо кара кече Микуштан. Анын азыр 3 иштебейли 17 коюп атат. Эми бул жерден баарыныкындай айтканда сапатын мен мындай толук айтып бере албайм. Аны деген Бишкек жылуу электр борбору айтыш керек. Мен ушул Кыргыз көмүр мамлекет ишканасы өзү алып келип аткан көмүр боюнча айтсам, биздики эми бул жерден биз азыр ушул электростанциясына өзүбүздүн мындай айтканда претензия түрүндө катыбызды даярдап атабыз. Бизге да штрафтар салынган, бирок биз аны менен макул эмеспиз деп атабыз.
кээ бир партия кээ келген көмүрлөрүбүзгө ошо мындай нымдуулугу бир 2-3%ке жогору болуп калган же жанакы калориясы 3800'ün ордуна 3400'üne келип калган составтарыбыз бар. Бирок көпчүлүгүн мындай алганда көпчүлүгү биз алар койгон талаптан жакшы көмүр алып келебиз да. Анан бул жерде деле Бишкек жылуулук электр борборуна келген көмүр сразу эле мындай келип туруп эле мындай отко жагылбайт да. Ал жерде чогулат, ошол эле көмүрлөр аралашып, андан кийин жагылат да. Анан бирок эми бул жерде баягы сиздер айтып аткандай ушу шаарды мына кара түтүн каптап нетип атат, анан бул жерге такыр эле көмүрдүн таасири жок деген бул деле туура эмес. Ооба, көмүрдүн да таасири болуп атат. Бирок бул эми мындай кара кеченин көмүрү же Казакстандын көмүрү же башка көмүрү деп анан ушундай бөлгөн бул менимче туура эмес болуп атат да. Бул жерде көмүрдүн ушундай жагылган ушул өрөөндө көлөмү көбөйүп кетти да. Мисалы бир 6-7 жыл мурда алсак Чүй өрөөнүндө 130.000 тонна көмүр жагылчу. Бүгүнкү күндө 320.000 тонна жагылат. Бишкекте бир 80.000 тоннанын тегерегинде жагылса, бүгүнкү күндө 126.000 тонна жагылат. Ошол эле Бишкек жылуулук электр борборунда бир 700-800.000 тонна жагылса, азыр 1.100.000 тонна жагылып атат да. Ушундай көлөмү көбөйүп кеткен да, анткени элдин саны көбөйдү. Ошончо эле автотранспорт көбөйдү. Анан ошол эле жанакы Бишкек полигонуна азыр жылына канча мындай таштанды чыгат десем 370.000 тонна таштанды чыгат экен да. Анын да көлөмү көбөйдү. Ал жерде деле баарыбыз билебиз, ошо полигондо эле мындай ал жерден канча жайгысы деле күйүп атат. Ал ушунун баары келип туруп ушул күйүлүп аткан мындай эмелердин заттардын көлөмү көбөйгөндөн ушундан менимче кара түтүн пайда болду да. Канатбек Ыбышевич, мына ушул кара кече көмүрүн биз көп жылдан бери эле пайдаланып келет эмеспизби? Анан буга чейин ушул сапаты тууралуу сөз болгон эмес. Эмне үчүн азыркы тапта ушул сапаты талкууланып атат? Жылдан жылга мындай сапатында өзгөрүүлөр болобу? Эмнеге? Жок, бул жерден эми биз жана айтып кеткендей Бишкек жылуулук электр борбору менен азыр мындай как бы келишим түрүндө биз мындай талашып келебиз да. Булар көмүрдү кабыл алуу шартын өзгөрткөн да. Бир 2 жыл болду мына былтыр өзгөртүп. Эмне болгон өзгөртүүлөр? Бул жана мен айтып кеткендей көмүрлөр келгенде бул ичинде штабель деп коет, мындай айтканда өзүнчө жийилет да, көмүр чогулат. Анан ошондо мурда деген ушул келгенде бир партия деп коебуз, ал бир партиясы жанакы бир состав 10 вагон келет. Мурда ошо азыркы күндө деген ошо бир вагон, бир состав келгенде ошонун баягы мындай айтканда эмесин лабораториядан аныктамасын чыгарып туруп, анан ошол жаман жакшы деп туруп, анан сразу жаман болсо штрафка жыгып атат. Жакшы болсо ага көңүл бурулбайт. Мурда 10 күндө келген көмүрдүн орточо эсебин чыгарчы. Өзүлөрүнүн ошол мындай көмүрдү кабыл алуу шартында дагы алда көрсөтүлгөн болчу. Анан муну эмнеге жасалчу? Жана мен айтып аткандай, баягы эгер мындай бир нече процентинде жанакындай нымдуулугу менен келип калса ашык, кийинки партия может быть кургак келет. Ошону менен келип туруп орточо мындай эмеси көрсөткүчү чыкчы да. Ошондо нормальный кетчи. Азыркы күнү ар бир партия дегенде мен айткандай баягы кичине начарыраак келген көмүрдү улар сразу эле мына начар келди деп атат, жакшы келгенге көңүл бурулбай атат да. Мен баягы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы алып келген көмүрлөрдү бүт мындай ушул лабораториядан чыккан аныктамаларын алып туруп ушул күз кыш мезгилиники баарын карап чыкканда биздики 98%, даже 99% айтканда алар койгон талаптан жакшы көмүр келип атат да. Анан мен ошону айтып атам, силер эмне себептен муну карабайсыңар? Анткени ошол эле 1% начар келген көмүр, 2% келген көмүр, 98 жакшы көмүр менен силер аралаштырып атасыңар. Ошондо деген орто эсебин чыгарбайсыңар десем, жок деп көңүл бурбай атат. Анан ошо биз азыр катыбызды даярдап атабыз, эгер макул болсо анда соттошолу деген жол барабыз деп атабыз. Канатбек Ыбышевич, айтсаңыз, мына ошол карьерлердеги сиздердерге тиешелүү баарын деле кара алтындын сапаты бирдей элеби? Мисалы буга чейин адистер айтып келди, ал жерде күрөң көмүр казылып алынат. Бул деген жанагы өзүнүн курамына караганда чындыгында эле мындай бир абага терс таасирин тийгизген көрүнүштөргө көбүрөөк алып келет депчи.
Эми бул жерден эме көмүр болот, таш көмүр, Казакстандан таш көмүр келет. Бизден азыр бул жерден Кара Кече, Миңкуштан күрөң көмүр чыгат. Бул эми мындай айтканда эки башка марка, анан бирок жанакындай кайсы көмүр көбүрөөк зыян келтирет, күрөң көмүрү же таш көмүрү эми ар кайсы көмүр кесиминин өзүнүн көмүрүнүн составы ар башка да. Аны деген мындай мына ошол күрөң көмүр менен таш көмүрдүн айырмасын айтыңызчы. Чындыгында эле кайсынысынын абага булганчы көбүрөөк? Эми мисалы таш көмүрдүкү табы күчтүү, күрөң көмүрдүкү анан ылдыйраак болот. Бирок ушул эле Казакстандан келип аткан көмүрдү мына уже печкага жагып аткандардан да сураганда Казактын көмүрү көбүрөөк майланышкан дейт да, ал деген морду бат эле толтуруп салат дейт искечи. Кара Кеченики кандай эмес, аныкы деген таза күйөт, мор таза турат. Бир жыл жакса деле толбойт да. Анан ар кайсы көмүрдүк мен айткандай ар кандай кошумчалары, ар кандай составында. Аны деген лаборатория менен ошо Казакстандыкы деле койгон болот. Казакстанда дагы көмүр кесимдери көп да. Ошол кайсынысыныкын эмесе өзүнчө аныктама бериш керек да. Бул Кара Кеченики деле, Кара Кече анан Миңкушта мен айтып кеткендей 20 ишкана бар, анын азыркы күнү 17си Бишкек жылуу электр борборуна коюп атат. Кара Кечеде 5 ишкана, калганын баары Миңкушта. Анан ушул баардык эле мындай айтканда составы ар кандай болот. Анан сиздер айтып кеткендей баягы көмүр кесиминин мындай айтканда үстүнкү катмарлары көмүрдүкү деген сапаты начарыраак болот. Канча ылдыйлаган сайын ошончо сапаты жакшы болот да, көмүрдүкү дагычы. Деги эле мына ушул сапатына, анан зыяндуулугуна да мониторинг жүргүзүлүп турабы? Ооба, сөзсүз түрдө. Мисалы, мына биз жакында эле ушул бүт Миңкуш Кара Кечеде көмүрлөрдүн эмелердин бул Казакстанга радиологиядан да текшертип келдик. Бул январдын башында эле келди. Ошондой эле бул жерден биз сапатын да текшертип турабыз. Бирок эми бул Бишкек жылуу электр борборунан келип атканда бул жерден эми мындай эмени түшүндүрүп коюш керек да. Текшерилгенде жанакы айтылган параметрлери бул көмүр канча жакшы күйөт, канча мындай айтканда ошондон пайдалуу энергия ала алабыз деп ошол жагынан таралат да. Экология жагынан деген ушул баягы канча зыян берип атат дегенде чынында ал лаборатория аны аныктаган жок да. Муну деген эгер ошондой эле баягы кайсы көмүрдөн канча зыян болуп атат десек, муну деген ошол спектральный анализ кылып мындай ошол канча кайсы көмүрдөн канча уулуу мындай зыян заттар мындай именно ден соолукка таасир бере турган ошол канча чыгып атат деген аны өзүнчө жүргүзүш керек да. Мисалы Бишкек жылуу электр борборунда жанакы өткөзүп аткан лабораториядагы ал аныктамаларын ал жерде аны көрсөтпөй эле да. Булар деген көмүрдүн жана нымдуулугун карап атат. Эмне себептен дегенде нымдуулугу мисалы өтө жогору болуп кетсе, ал жанакы оттун эмеде күйгөнгө мындай начар күйөт да. Тутап баштайт. Начар күйүп, анан муну күткөн мындай табын бере албай калат көмүр. Гүлүнөн да ошондой көп болсо, гүлү көбүрөөк чыгып калат, табы жакшы бербей калат. Түшүнүктүү. Сиздер мисалы Кара Кече көмүрүн бир эле ушул жылуулук электр борборуна алып келбестен башка объектлерге да алып келесиздер да. Кайсы объекттерге алып келесиздер? Эми бул жерден биздики ушу тендерге катышып биз Бишкек жылуулук электр борборуна алып келебиз. Калганын мисалы ошол жерден жеке ишкерлер жанакындай чоң машиналар менен келип баарын алып кетет. Анан ушул Кара Кечеге барганда көпчүлүк машина биздин көмүр кесимине келет. Эмнеге дегенде ошо көмүрдүн сапаты жакшы деп. Жеке мындай үйлөргө дагы мындай рынок алып чыкканда да ошол алар алып келип ташып сатышат. Ошондой эле тендер менен баягы башка объектлерге, социалдык объектлерге, бюджеттик мекемелерге утуп алган ишкерлерибиз дагы келип бизден көмүрдү алып кетет, ошону жеткиришет. Канатбек Ыбышевич, дагы бир маселе. Мындан улам ушул Бишкек жылуулук электр борборун газдаштыруу дагы каралып жаткандыгы мэриядан айтылып жатат да. Эгерде бул иштер жүзөгө ашса, сиздердин ишкана канчалык чыгымга учурашы мүмкүн? Орун алган көйгөйдөн чыгуу дагы мындай иштерин дагы пландап жатасыздарбы? Жок, биздики эми мындай айтканда алдынан деле эч кандай чыгымга деле кетпейбиз. Мына азыркы күнү бул Бишкектин тегерегинде канча жаңы 40тан ашык жаңы конуштар бар болду. Азыр ошолорду газдаштыра баштады. Бул да туура иш.
ушул себептен акыркы жыл Бишкектин жанакындай иштеткен көмүрдүн көлөмү 41 000 тоннага азайды да. Мурдагы жылдары 167 000 тонна Бишкекке кетчү. Быйыл болсо 126 000 тонна кетип атат. Анан Бишкек жылук электр борборун жанакындай газдаштырса дели, бул жерде жанакы модернизация болгондон кийин жаңы коюлган 2 чоң от казаны бул только кара кеченин көмүрү менен иштейт. Анан ошондо газга өткөн учурда дагы альтернативдик мындай эме топливо болуш керек да бул жерде, то есть көмүр. Анан ошо адистер менен ошо Бишкек жылук электр борборунун сүйлөшөм эткенде алар ошонун баарын эсептеп атышат. Анан газга өткөн күнү дагы бир 350 000 тонна кара кеченин көмүрү келип туруш керек экен да. Чоң рахмат Канатбек Ыбышевич, бизге таң эртең туруп куруп берген маегиңиз үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Биз Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Канатбек Ашырбаев менен кара кеченин көмүрүнүн сапаты тууралуу сөз кылдык. Албетте жакшы бир топ иштер белгиленип жаткан экен. Бул иштер дагы жүзөгө ашырылса, талкуулар жүрүп турса, ошол мониторингтердин жыйынтыгы болуп турса, биздин Бишкектин дагы абасы тазарып калат деген биздин үмүтүбүз чоң. Сиз эми көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайт эмессизби? Сиз көп көмүр жакпайсыз. Биз мисалы азыркы жашап жаткан үйүбүздө көмүр менен үйдү жылытабыз да. Биздин көмүрдү кайсы көмүр экенин билбейм, маркасы кайсы экенин билбейм. Кызык да көргөн эмес. Билбейм, бирок мындай табы анчалык эмес да. Мисалы мурда биз бала чагыбызда айылда көмүр жакканда табы ушунчалык сыртына чейин ысып, анан кийин жаңы печка барго, анын кармагычына чейин ысып кетчү эле. Азыр андай эмес да, мындай карап көрсөң. Таптуу көмүр эмес да. Демек жогоруда Канатбек Ыбышевич айтып кеткендей, бул жерде дагы көмүрдүн сапатына жана нымдуулук деп атпайбы? Нымдуу болгон көмүрлөр келип жатса керек деп уктуңуз адистин жообун, Демек Бишкекте саат 7:31 өтүп калды. Жаңылыктарды угуп алсак, Канат келип калыптырсыз. Куш келдиңиз бизге. Доброе утро, уважаемые мои радиослушатели. Доброе утро, Урмат. Доброе утро, Гульджан. Хорошо выглядишь, Гульджан, как всегда. Очень красивый на тебе оренбургский пуховый платок, да? Тепло, наверное. Хорошо, время в Бишкеке 7 часов и 31 минута. Сегодня уже 18 января и время для новостей. Свыше 670 тысяч кыргызстанцев будут освобождены от выплаты процентов по кредитам на 3 месяца. Речь идет о гражданах, которые брали суды в размере до 100 тысяч сомов. По словам главы Минфина Каэлбека Мукашева, погашать проценты ведомство начнет уже с сегодняшнего понедельника. Расходы финансово-кредитных организаций Минфин оплачивает в январе за январь, в феврале за февраль, в марте. Всего на эти цели потребуется свыше миллиарда сомов. Деньги заложены в бюджете. Возобновляются регулярные авиарейсы Бишкек-Исфана-Бишкек. Об этом сообщили в международном аэропорту Манас. По его данным, рейсы будут выполняться с 18 января текущего года 1 раз в неделю по понедельникам. Длительность полета составляет 1 час 15 минут. Вылет из Бишкека в 11:00, прилет в Исфану в 12 часов 15 минут. Обратный самолет будет вылетать в 13 часов 5 минут, приземляться в столице в 14 часов 20 минут. В бишкекскую милицию поступила информация о том, что среди водителей городских микроавтобусных маршрутов распространяются провокационные призывы не выходить на работу и устроить акцию протестов для создания транспортного коллапса и создания искусственного ажиотажа. Как сообщает пресс-служба ГУВД, указанные возможные проявления по дестабилизации общественной обстановки в городе Бишкек имеют признаки правонарушения законодательства Кыргызской Республики. Отметим, что ранее 12 января текущего года состоялась встреча представителей Бишкекского городского кенеша, мэрии города Бишкек и городских служб с руководителями частных фирм-перевозчиков и водителями по вопросу повышения тарифов за проезд в маршрутных такси. Некоторые водители требовали повысить стоимость проезда на городских микроавтобусах. До присутствующих была доведена информация по поэтапному решению данного вопроса согласно регламенту и правовому полю, и что проект должен пройти экспертизу, анализ регулятивного воздействия в соответствующих органах, а также получить заключение профильной комиссии, после чего должен быть рассмотрен на общественных обсуждениях. Помимо этого, в управлении городского транспорта мэрии города Бишкек были проведены встречи и собрания с водителями микроавтобусных маршрутов. Всем перевозчикам в письменном уведомлении были предупреждены, что в
случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры. Современный парк появится в Джалалабаде в этом году. По данным мэрии города, он будет расположен в микрорайоне «Спутник». В новом сквере планируется высадить деревья, создать цветочные композиции, построить велотрек и площадку для национальных игр. Реализация проекта обойдется почти в 50 миллионов сомов. Деньги выделят из местного бюджета. В Великобритании с понедельника будут закрыты туристические коридоры. Власти пришли к такому решению, чтобы снизить риск появления в стране неустановленных штаммов коронавируса. Об этом сообщает BBC. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 18 января будут закрыты все туристические коридоры. Прибывающим в страну гражданам необходимо будет предъявлять отрицательные тесты на коронавирус. Кроме того, станет обязательным соблюдение режима самоизоляции по прибытию в Великобританию. Эти правила будут действовать как минимум до 15 февраля. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 18 января, в мире случаев заболеванием COVID-19 зарегистрировано 95 миллионов 462 тысячи 836. Летальных исходов 2 миллиона 39 тысяч 41. Выздоровели 68 миллионов 151 тысяча 804 человек. Это все новости на данный час. Далее о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 18 января, по стране без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха: Чуйская область плюс 8-13, в Таласе плюс 9-14, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 10-15, Иссыкульская область плюс 2-7, Нарынской области минус 2-7. Сегодня в Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в столице плюс 11-13. Такова вот весенняя температура, уважаемые радиослушатели и мои коллеги. Плюс сколько? Плюс 11-13. Это весна в душе. Рахмат, Ханат. Вам спасибо, всего вам хорошего. Напомню нашим радиослушателям, что очередные новости на кыргызском языке у нас пройдут в 8 часов утра, через 25 минут буквально, и очередные новости на русском языке в 8 часов 30 минут. Вы слушаете Биринчи радио, не переключайтесь, и хорошего всем дня. Ханат, сизден да 8:30-да күтүлүү. Обязательно. Ийгиликтерди каалайлы. Уктуруубузду улантабыз. 7 саат 36 мүнөт. Урматтуу радио угармандар, бизди Биринчи радионун толкундан FM 104.1 Бишкек чүйдө угуп жатасыздар. Мындан сырткары онлайн түрүндө угуп жаткан угармандарыбыз дагы бар. КТРК KG сайтынын Биринчи радиодогу бөлүмүнөн, ошондой эле Facebook аркылуу Биринчи радионун баракчасынан онлайн трансляцияны көрсөңүздөр болот. Мына ушул жакта сунуш пикир, суроолорду калтырууга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Кесиптеш билесиз да, жогоруда биз Бишкектин абасы тууралуу сөз кылдык. Кесиптешибиз Канат дагы мына күндүн кыш, январь болуп жаткандыгына карабастан жогорку температура болуп жаткандыгын айтып өттү. Албетте бул көрүнүштөр, бул жаратылыштын кубулуштары. Айрым эксперттер муну ушу климаттын өзгөрүүсүнө дагы байланыштырып келишет. Кандай болгону дагы биздин Кыргызстандын табигаты, жаратылышы абдан кооз. Билесиз, табигаттын кооздугу, таза табият, жаратылыштын өзгөчөлүгү дүйнөдө да жогору бааланып келет эмеспи? Биздин өлкө жаратылышынын кооздугу менен өтсө өтөт, бирок кем калбай тургандыгы маалым. 4 мезгил болсо көздүн жоосун алат. Аны ар кандай интернетке чыккан сүрөттөрдөн да көрсөк болот. Жайдын өзүнчө кооздугу, жаздын өзүнчө кооздугу. Эле айтпадым беле, жааган кар эле канча. Сүрөттөр тимеле жакында баса жакында дагы кар жаайт деп синоптиктер айтып атат. Эми кыштай эле болгону дурус да, Дүйнөдө айрым мамлекеттер ушу жалаң туризм менен өнүгөт экен, билесизби? Ошо жаратылышын көргөзүп, мына ошонусу менен гана байып, ошо менен гана киришет, элин багып өнүккөн дагы өлкөлөр бар экен. Кыргызстан соңку мезгилдерде биздин өлкөдө туризмге өзгөчө маани берип баштаганы маалым. Дагы өнүктүрүү зарылдыгы ар дайым белгиленип, бул багытта ар кандай жумуштар аткарылып, иш пландар дагы мерчемделип келет. Жума соңунда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков туристтик потенциалды өнүктүрүү боюнча иш алып баруудагы мамилени өзгөртүү зарылдыгын белгилеп, бул иштерди тездетүү тапшырмасы коюлган. Ал арада туризм департаментине дагы жаңы жетекчи келди. Бул багытта кандай иштер, аракеттер жана көрүлүшү мүмкүн.
ага чейин бир нерсени кошумчалай кетейин. Гүлжан, дүйнөдө туризм тармагы азыр эми коронавирус пандемиясы болуп атпайбы, мындан улам эң катаал жылды башынан өткөрүп атат. Дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматына караганда 2020-жылдын 10 айында эл аралык саякатчылардын саны өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 72% азайган. COVID-19 улам киргизилген саякат чектөөлөрү жана керектөөчүлөрдүн ишеним индексинин төмөндөгөнүнө байланыштуу былтыркы жылдын январь-октябрь айларынын аралыгында эл аралык туристтердин санынын 2019-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 900 миллионго азайгандыгын белгилеген. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк туризм уюму туризмдеги чыгымдын 935 миллиард доллар болгонун жарыялаган. Дүйнөдө туризмдин 1990-жылдагы деңгээлге кайтканын белгилеген уюм туризмдеги жоготуу 2009-жылдагы дүйнөлүк экономикалык кризистин таасиринен 10 эсе көп болгонун билдирген. Албетте бул коронавирустан быйыл биздин Кыргызстандын дагы туризми бир катар өксүктөргө дуушар болгондугун буга чейин тиешелүү кызматтар айтып келди эле. Анда азыр абал кандай? Деги эле мына быйылкы жылга кайсы бир деңгээлде бир тапшырмалар коюлса керек. Биз бул боюнча Маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематовага кайрылып баарлашууну эпкерип турабыз. Биз менен байланышта Кыял айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен, Кыял Абдимитайловна, мына бизде туризмди өнүктүрүүгө потенциал жетиштүү болгону ушул иштин көзүн таба билүү керек деп эксперттер айтып келет. Мына ушул эксперттин айтканын угалы, андан кийин сиз менен маегибизди улантсак кандай болот? Байланышта болуп турсаңыз, Биз менен быйыл деле эми азыр көп ошол туризм тармагында иштегендер ушул үмүттөнүп атышат. Ушул быйыл сезон ачылса акырындап кайра туризм тармагы калыптанабы деп баарыбыз деген үмүт кылып атабыз. Эгерде быйылкы сезондагы эгер жакшы болбой турган болсо, анда туризм тармагында иштеп аткан көп адамдар баягы башка тармакка же болбосо өзүнүн баягы компаниясын банкрот жарыялаганга аргасыз болот да. Анткени баягы баардык эле туркомпаниялар иштеп жүргөн, көп жылдан бери иштеп жүргөн, туризм тармагында иштеп жүргөндөр ошол бир жыл ошол баягы өздөрүнүн финансовый подушкасын колдонушту, баягы режим ожидания түшүштү, баягы минимальный баягы өзүнүн баягы штатын кармап турушат, болгон ресурстарын сактап турушат. Анан эгер ошол быйылкы сезон ачылса, ошо кайра ошо жанданып кетебиз деген үмүттөр менен турушат. Анан эгерде болуп калчу болсо, билесиздер, туризм тармагы бул кызмат көрсөтүү тармагы. Кызмат көрсөтүү тармагы дегенде бул көптөгөн жумуш орундарын фонд кылып, цепочка кылып, чындырча астынан кетет да. Көптөгөн жанагы транспортный коммуникация иштейт, ошондой эле тамак аш коммуникация, тамак аш тармагы, жатакана, байланыш, бул баягы мультипликационный эффекти бар туризмде. Турист ар бир келген турист бул дүкөндөн соода кылабы, ресторандардан тамак ичеби, көп тармактуу баягы кыйыр жана түстүрдө өзүнүн баягы таасирин тийгизет да. Ошондуктан туризм тармагында иштегендерде дагы ошо сфера услуг деп коет, баягы аябай тармакташкан. Анан соответственно ошо көптөгөн жумуш орундар түзүлгүчү, сезондук жумуш орундар көп пайда болчу. Ошо туристтик сезондук жумуштар менен көп жаштар тартылчу. Билесиздер, Ысык көл району ошо туризм тармагында көп баягы объектилер бар. Көптөгөн мисалы азыр акыркы жылдары ошо Нарында дагы, Ош жергесинде дагы ошо чет элдик туристтерге багытталган туризм өнүгүп келаткан. Андан тышкары дагы жаңы жанагы бизнес туризм пайда болуп келаткан. Баягы инвестициялар акырындык менен туризм тармагына келе баштаган. Ошол быйыл сезон кайра ошо туризм тармагы жанданса, кайра бат эле калыптанып келет деген ишенич бар. Кыял айым, сиз жана биз уккан бул кыргыз туризм жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүлөрүнүн бири эксперт Мырзабек Өзүбековдун айтканы болду. Мына биз эмнеден өксүп жатабыз? Киреше булагын жогорулатууда кандай иш пландарыңыздар бар? Саламатсыздар да бир жолу. Өзүңүздөргө маалым болгондой, туризм тармагы бул абдан мындай туризм тармагындагы маселелер комплекстүү түрдө чечиле турган тармакта. Ушундан кепти баштасам, эң алгачкы. Анткени туризм тармагы бул жана жогоруда биздин эксперт айтып кетпеди, бул мультипликативдүү эффект берет деп жогот туура. Туризм тармагы экономиканын 56 жанагы смежный деп коебуз, байланышкан тармактарына, багыттарына өз таасирин тийгизип,
чогуу иш алып барып турган тармакта. Демек туризм тармагы бул приоритеттүү тармак болот да, биринчиден. Анан экинчиден бул туризм тармагы бул кызмат көрсөтүүлөрдүн мындай экспорт жаатында кызмат көрсөтүүлөрдөн топтомунан турат да. Анан тилекке каршы өзүңүздөр билгендей, мына 2000 жогоруда кабарлап кеткендей өзүңүздөр 2019-жылдын жыйынтыгы менен бизде туризм абдан эми 2019 эле эмес, ушул 30 жылдан бери эле туризм тармагы өнүгүп, динамикалык түрдө өнүгүп келатканда, анан 2019-жылдын жыйынтыгы менен биз 5,2% ички дүң продукциянын долясын көрсөтө алдык да, туризм тармагындачы 5,2%. Бул абдан жогорку көрсөткүч болуп эсептелет бүгүнкү күндөчү. Тилекке каршы 20-жылы бул көрсөткүч 3,2%га түшүп кетти. Бул ички туризмден эсебинен башкысы болду да. Себеби 2019-жылы жана ЮНВТОдо биздин туристтердин кайсы чет элдик жаран турист болуп эсептелет, ошол боюнча классификациясы бар. ЮНВТОнун жана бүткүл дүйнөлүк туризм уюмунун классификациясы бар. Жана ошондой эле азыркы учурдагы иштелип чыккан жаңы статистикалык, туризмдин статистикалык карата рекомендациялар бар да, сунуштамалар. Ошолордун негизинде 2019-жылы бизге 8,5 миллиондон бир аз көбүрөөк чет элдик жарандар келди. Аларды биз турист деп айтсак толук болот. Анткени алар ошол ЮНВТОнун классификациясына толук дал келген чет элдик жарандар да. Ал эми ушул жерде айтып кетейин, 2019-жылдын жыйынтыгы менен жалпы бизге 13,9 миллион тегерегиндеги жарандар кирип чыккан биздин чек арадан. Демек 8,5 миллион анын ичинен ошол ЮНВТОнун классификациясына кирип атат да. Бул эмне деген сөз? Бул бизге эң биринчиден иштейин деп келбейт да. Бизде жерибиз кичинекей башка мамлекеттерге салыштырмалуу дегендейчи, экономикабыз өнүгүү жолунда. Демек бул басымдуу көпчүлүк бул чет элдик жарандар, булар туристтер. Алар биздин жаратылышты көргөнү, биздин маданиятты, тарыхты көргөнү келишет да. Же болбосо конок болгону келишет да, алыскы туугандар. Конок болгону келген дагы туристтерибиз, булар, жарандарыбыз, булар туристтер болуп эсептелет. Ошондуктан биз туризм багытына абдан чоң маани берип, абдан мындай жакшы колдоо көрсөтсөк, буюрса 2-3 жылдын ичинде эле биз туризм тармагын калыбына келтирип, андан ары өнүктүрүп кетсек болот да. Деңгээлде биз азыр кышкы мына кышкы туризм, жайкы туризм деп көп басым жасалат эмеспи? Анан күз, жаз айлары дагы бизде укмуш бир кооз көрүнүштөргө бай болот да, жаратылышыбызча. Анан бул мезгилдер үчүн туристтерге эмнелер сунушталат? Мисалы кышында лыжа тээп, жайында көлгө келип дегендей, күз жазга эмнелер сунушталат? Жазында мисалы мына бизде рекреациялык туризм, күзүндө, жазында рекреациялык туризм, анан экотуризм сунушталат да. Рекреациялык туризм дегеним бул бизде азыр как раз COVID-19 пост-ковид учурунда, 19 учурунда бизде ден соолукту чыңдоо маселеси абдан курч да. Анан Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча эң мындай алгачкы орундарда турат да рекреациялык туризм боюнча. Себеби бизде термалдык жанагы ысык булактар бизде бар. Бул медициналык туризм деп да койсо болот да, э? Ооба, медициналык, рекреациялык, лечебный, дарылоо туризм деп коебуз. Медициналык туризм дейбиз, ооба. Өзүңүздөр билесиздер да, барасыз санаторийге, ал жерде дарыгерлер сиздин ден соолугуңузду текшерип, анализдерди алып туруп, анан тийиштүү рекреациялык туризмдин, рекреациялык дарылануунун тийиштүү багыттарын берет да сизгечи. Ошол багыт боюнча анан ден соолукту чыңдайсыз. Пост-ковид учурунда бул абдан маанилүү багыт азыр биздечи. Анан биз ички программаны азыр иштеп чыгып атабыз. Бүт жалпы эле биздин ички туристтерибиз эмес, жалпы сырттагы туристтерибизге дагы ушул программаны сунуштасак деген маани менен азыр биз
ички программаларды иштеп чыгып атабыз да канчалык деңгээлде биздин ички туристтерибизге баасы абдан мындай ыңгайлуу болуш керек биринчиден. Ал эми сырткы туристтерибизге албетте, сырттан келчү туристтерге албетте бир аз баа жагынан айырма болот. Бул биринчиден. Анан экинчиден жана биз айтып атабыз, ошол эле кайра эле ошол эле рекреация. Демек бул кымыз ичүү жолу менен, саамал жолу менен ден соолукту чыңдоо, бул дагы жаз учурунда сунушталуучу бир туризмдин бир түрү. Мисалы, ошол эле бал, мисалы тоого чыгып жанагы бал кандай даярдалат жазында, күзүндө айырмасы бар. Жазында кандай балды даярдап биздин балчылар сунуштайт, ал эми күзүндө кандай бул кандай болуп калат, мисалы сентябрь, октябрь айында. Сентябрь айында да бизде толук жанагындай бархатный сезон деп коебуз го. Келсе болот, мисалы көлгө түшсө болот, сууга түшсө болот да. Биздин суу ресурстарыбыз бул дүйнө жүзү боюнча эң салыштырып болбой турган ресурстар, бул абдан баалуу ресурстар. Бизге мына мисалы учурдан пайдаланып айтып коеюн, эртең 2 февралда Кувейт, Бишкек, Кувейт авиакаттама ачылганы турат. Бул авиакаттамды азыр ачкандан кийин, мына араб өлкөлөрүнөн бизге суу үчүн, жаратылыш үчүн, экологиялык туризм үчүн жана ден соолукту чыңдоо үчүн толтура биздин араб дүйнөсүнөн туристтерибиз келе баштайт. Кече биз тиштүү сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эми мына бир аз процедурный маселелер калды. Буюрса 2 февралда ачылат. Ал эми Кувейт авиакаттама болсо 4 февралдан баштап уланат. Былтыр ачылган болчу, мурунку жылы 2019 жылы. Андан кийин бир эле ушул Кувейт, Бишкек Кувейт менен токтоп калбастан биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, азыр даяр турабыз. Пакистан, балким Кувейт, Пакистан, Бишкек. Ал эми сүйлөшүлдү точно Кувейт, Бишкек, Сиань, Кытай. Анан кайра Сиань, Бишкек, анан Кувейт болгон ушул авиакаттамды ачкан абдан мындай кызыктар болуп турабыз да. Бул биринчиден. Анан экинчиден азыр эми ушул ковид учурунда экологиялык туризмди, анан айыл туризмин, мисалы, мен деле көптөгөн айылдардын потенциалын барып көрө электим деп коеюнчу. Ушундай ар бир эле жаранда бар да. Мисалы, биз чет мамлекеттерде барып, балким 5-6 чет мамлекетти көрүп келген жараныбыз бар бизде Кыргызстандачы. Бирок ар бир өзүбүздүн өлкөбүздүн булуң бурчун көрө элекпиз да. Ошон үчүн мына ковидтин дагы жакшы жагы бул ички туризмди өнүктүрүүгө дагы жакшы түрткү берди 2020-жылычы. Тур продукт бул ийкемдүү болгондуктан азыр биздин сырттан чет элдик туристтерди кабыл алып аткан биздин тур бизнес азыр мындай кандайдыр переориентироваться этти да, эми багытын өзгөрттү дейинчи. Багытын өзгөрттү, анан ички туризм азыр мындай дагы мындай күчтүү дем менен өнүгүп баштады. Ички туризмди айыл туризмин деп атасыз, мына ошол кезде айыл туризмин дегенде мына жайлоо туризмин дагы айтып кетсеңиз да, мисалы жаратылыш коюнуна чыккыс, коюнунан мындай чыга албай турган, ушуну укмуштуудай болгон бизде атактуу жайлоолор бар эмеспи? Бирок ал жакка негизинен көп бара бербейт экен. Көбүнчө эле буга чейинки иликтөөлөрдө келген туристтердин көбү эле Ысык көлдүн тегерегинде боло тургандыгы, ал эми өлкөнүн түштүгү бар, ошол жактарга баргандардын саны аз экендиги айтылат. Мына ушул жакты колго алуу сиздердин иш планда камтылганбы? Ооба, биз мына азыр жана жогоруда мен айтып кеткендей 2021-жылы туризмди кайра калыбына келтирүү, туризм тармагын андан ары өнүктүрүү боюнча иш-чаралар мерчемин иштеп чыкканбыз да. Сиз айткандай ушул мерчемдин бир чоң пункту бөлүмү ушул айыл жергесинде, региондордо туризмди өнүктүрүүгө багытталат да. Биз эми быйыл жакшы иш-чара баштаган атабыз. Мына жаңы жетекчибиз келди, өзүңүз айтып кеттиңиз, Самат Бектурович Шатманов деген жигит. Бул жигит өзү да келип сунуштады. Айылдарга барып, ар бир айылга барып, ошол айылдын дараметин изилдеп, анан мындай потенциалдуу туризмди тарта турган, мисалы, туризмге чет элден же болбосо өзүбүздүн ички туризмди өнүктүрүүгө потенциалдуу сунуштарды таап чыкпайлы деп. Биздин эң мындай кандай десем, эми колубуз жетпей жаткан тарап багытыбыз ушул айылдар болуп атат да. Себеби бизде тилекке каршы абдан штат аз, 11 гана мамлекеттик кызматкер туризм тармагын тейлейбиз. Эми саясаттын
жүргүзүп алып барганга ушул 11 гана учурда мамлекеттик кызматкер бар. Алар дагы аябай жетишпей калабыз да. Жумуш өтө көп. Бирок ошого карабастан биз аракет кылып атабыз да. Азыр турбизнес бизде абдан жакшы өнүккөн. Бизде азыр байкап көрсөңүздөр, мына Борбордук Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстандагы туризм бизнеси бул мындай жогорку деңгээлде өнүгүп, жогорку деңгээлде мамлекет менен эсептешип жаткан тармакта бизнеста, бизнес чөйрөсү. Ошондуктан буларда бизде өзүбүздүн координациялык кеңешибиз бар, бизнес чөйрөсү менен. Ошолор менен улам тынбай жолугуп турабыз. Биздин министрликтин деңгээлинде, анан ошондой эле өкмөттүн деңгээлинде да чогулуп көп бир топ иштерди алып барабыз. Анан тилекке каршы азыр жана рекреация боюнча да бир аз айтып кетейин. Рекреациялык объекттерди сиздер айтып калдыңыздар, ошондой карап чыгып, башкаруу маселесин, мындан ары башкаруу маселесин мындан ары жакшы өнүгүп кетиш керек, ошону караштыргыла деп айтты да биздин азыр премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Эдуардович Новикович. Биз дагы ооба кызыктарбыз. Анан учурда мындай жери бар. Көптөгөн рекреациялык объекттер азыр бизде. Же жеке ишкердин мындай колунда, же болбосо федерация профсоюздар федерациясы бар Кыргызстанда, ошолордо да. Анан ушулар менен азыр биз мындай бирдиктүү иш алып барсак, иш алып барып келебиз учурга чейинчи. Бирок алардын өзүнүн системасы бир аз башкачараак да. Анан биз дайыма эле өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Биз керек болсо өзүбүз дагы жайында бир 2 күнгө, ишемби, жекшемби күндөрү атайын ошол рекреациялык объекттерге барып, жылда ар кайсы ошол профсоюздун объекттерине барыпчы көрүп келебиз да абалын. Анан эми албетте бул жерде мындай өнүктүрүүгө, жакшыртууга мындай багытталган маселелер. Кыял Келжематовна, мына ушул келген конокту кабыл алуу, күтө билүү маданияты канчалык бизде? Мисалы, бир эле нерсени мисал келтирели, жайкысын мисалы көлгө баратканда жолдо ажатканалар бар эмеспи? Ал ажатканалар баягы акы төлөнүүчү болот дагы, ичиндеги шарттары таптакыр жок. Мындан улам баягы туристти ренжитип алуу деген сыяктуу маселелер жаралбайбы? Деги эле шарттар, конокту, туристти күтө билүү маданияты канчалык бизде? Ошол чет элдик эле жогоруда кесиптешим айткандай, айрыкча бул ошол гигиеналык жактан, санитардык жактан көбүнчө бизде айрым талаптарга жооп бербей келгендиги. Мына мен акыркы күндөрү кээ бир жерлерге барып келем, баасын кымбаттатып алышкан. Мына ошолорго кандай бир түшүндүрүү иштери болобу? Деги эле бул багыттан эмнеди аткарып атасыздар? Туура, абдан туура маселени көтөрдүңүздөр. Биринчи чуу дегенде эле бул ажаткана, дараткана маселеси бизде 30 жылдан бери чечилбей, жакшы мындай нукка жетпей өнүгүүсүчү ушинтип келаткан маселелердин бири. Буга дагы биз абдан мындай, кандай десем эми, мындай терең маани берип иш алып барып келатабыз. Бирок тилекке каршы акыркы жылга чейин көп учурларда мындай көңүл бурулбай да келген, туура айтып атасыздар. Ал эми биз туризм департаменти жана министрибиздин тапшырмасы менен андан мурда, азыркы учурдагы министрибиздин андан мурун өзүбүз жанагы мурунку жетекчибиз менен Максаттан Эрулу бир топ анализдерди жүргүзүп, биз эмне себептен ушундай акыбалда экендигине биз түйүнөн баштап казалы деп чечип ушундай иштерди алып барганбыз да. Кечээ бул маселени биз, дараткана маселесин биз өкмөттө дагы ошо Артем Эдуардовичтин алдында да бул маселени көтөрдүк. Анан 2019-жылдан бери мен өзүм ошо департаментке 2019-жылы июнь айында келгемин. Анан ошондо мага тапшырма берилген болчу, дараткана маселеси боюнча сунуштарды бериңиз депчи. 2 маселе бар бул жерде, абдан чоң, глобалдуу 2-3 маселе дейинчи. Бул жанагы АЗСтер бар биздин. Ошол АЗСтерге коомдук туалеттер сөзсүз болуш керек деген норманы киргизүү. Учурда же болсо да боло берет коомдук туалеттер АЗСте, АЗСтин май куюучу жайлар. Май куюучу жайлардын курамында. Болсо да боло берет, болбосо да боло берет дегендей норма бар да биздечи, ошол жалпы курулуш нормалар. Ошону биз сөзсүз түрдө болуш керек деп биринчи сунушту кетиргенбиз. Азыр ошол Госстрой менен иштеп атабыз, курулуш агенттиги мененчи, бул боюнча. Экинчи маселе бул деги эле азыр бизде учурда
курулуш ушул да мындай коомдук дааратканалардын курулуш нормалары бизде жанагы кандайдыр бир имарат менен чогуу каралган ушундай нормалар да мыйзамдачы. Ал эми өзүнчө турган жана сиздер айтып аткан өзүнчө турган коомдук туалеттер боюнча так курулуш нормасы жок болуп атат. Ошондуктан муну биз өзүбүз иштеп анализдеп чыгып сунуштадык муну дагы курулуш агенттигине. Анан бул жерде бир айтып кетчү нерсе бар. Саламаттык сактоо министрлиги былтыр абдан сонун токтом иштеп чыгып, ошол коомдук дааратканаларды эми жаңы нормада сиздер айтып атпайсыздарбы азыр абалы ушундай депчи, бул жаңы норма мына эми буюрса иштеп баштайт. 2021-жылга чейин мораторий болчу бүт текшерүүлөргө. Мыйзам токтом менен бекитилип, ошол баардык ишкердик субъектилерине, ишкердиктердин баардыгына мораторий жарыяланган болчу. Эми мына 2021-жылы ал токтомдун күчү кетти. Эми 2021-жылы буйруса ошол жаңы кабыл алынган Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жаңы кабыл алынган коомдук дааратканаларга болгон стандарттар, эксплуатациялоо, проекттин түзүү жана алардын санитардык нормаларын көзөмөлдөө боюнча ушул жаңы токтомдун негизинде азыр Саламаттык сактоо министрлиги өз ишин алып барса, анда абал бир топ оңолот деп ойлойм да, бул биринчиден. Анан экинчиден биз жанагы мыйзам нормаларына тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча азыр сунуштарыбыз даяр, керек болсо долбоорлорду дагы иштеп чыктык. Ошолорду да сунуштайбыз. Буюрса эми бул эми комплекстүү чечиле турган маселе. Мисалы жана курулуш нормаларын Госстрой, ал эми санитардык нормаларды Саламаттык сактоо министрлиги чечиш керек. Ал эми виза жагынан Тышкы иштер министрлиги, жанагы Тышкы иштер министрлиги же болбосо жана ошо чогуу националдык, демек комплекстүү иш-чаралар керек. Ооба. Ошондуктан эле биз мындай ташпака жылыш болуп калат да кээде маселелер. Себеби баарын чогуу макулдашып алып барышыбыз керек. Бирок бир топ иштер жүрүп атат. Бул боюнча дагы анан азыр биз даярбыз туризмди калыбына келтирип андан ары өнүктүрүп кетүүгө даярбыз. Рахмат сизге, кыял айым, ыраазычылык билдиребиз. Жагымдуу жакшы жаңылыктарыңыз үчүн. Келечекте Кыргызстан туризмдин өлкөсү болооруна ишеничибиз абдан чоң. Мына жакшы иштер, комплекстүү биргеликте алып бара турган иштер алдыда деп жогоруда кыял айым баса белгилеп өттү. Демек кесиптеш дагы бир кыскача мен кыстырмам бар. Мына жогоруда коомдук дааратканалар жөнүндө сөз болуп калды. Себеби дегенде дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдө эң биринчи көңүл дал ушуларга бурулат экен да. Демек биз дагы бул жакты колго алышыбыз зарылдыгы бар экен. Албетте Бишкекте саат 8ден 1 мүнөт өтүп калгандыгын көргөзүп атат саат. Демек биз 1 мүнөтүн алып койдук окшойт. 1 мүнөтүн алып койдук. Бакыт сизге кезек берсек жаңылыктарда. Рахмат. Бүгүн 18-январдан тарта мектептерде 1-5-9 жана 11-класстар окуй баштайт. Сабактар 2 смена менен өтүп, балдар парталарга шахмат тартибинде отургузулат. Мындай форматтагы билим берүү февралга чейин уланат. Бул убакыт аралыгында эпидемиологдор абалга байкоо жүргүзөт. Эгерде оору жуктурган учурлар көбөйбөй туруктуу болсо, кийинки этапта бардык окуучулар мектепке бара башташат. Ал эми бала бакчалар 1-февралда ишин жандантат. Борбордук шайлоо комиссиясы бардык шайлоо участкаларынан кол менен эсептөөлөрдүн жыйынтыгын алгандыгы тууралуу маалыматтар Бош райкомдун шайлоо маалымат тутуму порталына жарыяланды. Анын жыйынтыгы президенттик шайлоого жана референдумга катышуу көрсөткүчтөрү бирдей болуп, 39,33% түзгөндүгүн көрсөттү. Референдумда президенттик башкаруу формасын тандагандар алдыга чыгып, 81,5% добуш. Президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79,23% добушка ээ болду. Эске салсак, 10-январда Кыргызстанда мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча жалпы элдик добуш берүү өттү. 18-январдан тарта Бишкек Исфана Бишкек каттамдары жанданат. Манас эл аралык аэропорту тараткан билдирүүгө караганда, рейстер жумасына бир жолу дүйшөмбү күнү жүргүзүлөт. Учуу узактыгы 1 саат 15 мүнөт, Бишкектен учуу саат 11-де, Исфанадан учуу 2:15-те. Ош жана Жалал Абад областарына тез жардам автомашиналары берилди. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык 26 тез жардам унаасы, Ош областынын дагы 10 тез жардам унаасы Жалал Абад областына тапшырылды. Республика боюнча жалпы 66 тез жардам автомашинасы сатып алынып, бардык областтарга бөлүнүп берилүүдө.
Австрия бийлиги өлкөдө күчүндө турган карантинди 7 февралга чейин узартууну пландап жатат. Маалыматка караганда карантиндик чектөө чаралары коронавирустун Британ штаммына байланыштуу дагы бир нече жума күчүндө болот. Андан кийин 8 февралдан баштап карантинден этап менен чыгуу башталат. Биринчи этапта мектептерди, соода борборлорун, тейлөө ишканаларын жана музейлерди ачуу пландаштырылууда. Коомдук тамактануу жайлары жана мейманканалар февраль айынын аягына чейин ачылбайт. 18 январга карата дүйнө жүзүндө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 95 миллиондон ашты. Россияда болсо бүгүндөн тарта коронавируска каршы массалык эмдөө башталат. ГАМ, ковид, ВАК, башкача айтканда Спутник 5 вакцинасы менен эмдөө медициналык каршы көрсөтмөсү жок 18 жаштан жогорку жарандардын ыктыярдуу макулдоо менен жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө дүйнөдө коронавируска каршы бир нече вакцина иштелип чыкты. Россия окумуштуулары тарабынан иштелип чыккан вакцина Спутник 5 жана FPVAC корона жактырылып уруксаат берилген. 2020-жылы 5 декабрда Москвада Спутник 5 менен коронавируска каршы эмдөө башталды. АКШда жана Улуу Британияда болсо Pfizer BioNTech колдонулууда. Бүгүн 18 январда Бишкектин бир катар аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу электр жарыгы убактылуу берилбей. Түндүк электр ишканасынын маалыматына караганда саат 9-дан 18-ге чейин Ак Босого жана Ынтымак жаңы конуштарында, саат 9-дан 12-ге чейин Очаковский, Троицкий, Лумумбы, Волков көчөлөрүндө, саат 9-дан 17-ге чейин Келечек конушунда, саат 9-дан 14-ге чейин Токтогул жана Шопоков көчөлөрүнүн бир бөлүгүндө, саат 9:30-дан 17-ге чейин Лумумбы көчөсүндө, Жалгич районунда, Агордо конушунда, саат 10-дон 17-ге чейин Чүй проспектисинин бир бөлүгүндө, Достоевский, Хивинский, Армавирский көчөлөрүндө, ал эми саат 13-төн 18-ге чейин Ак Орго конушунда болбойт. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 48 тиын, евро 102 сом 48 тиын, 1 орус рубль 1 сом 14 тиын, казак теңгеси 20 тиынга бааланууда. Бүгүн Чүй областында ауанын температурасы 8-13, ал эми Таласта 9-14 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында 10-15 градус жылуу болсо, Ысык көл областында ауанын температурасы 5-10 градус жылуу, Нарын жергесинде 1-6 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында ауанын температурасы 11-13 градус жогору. Биринчи радио түзөөдө уктурууларын улантат. Рахмат Бакыт жаңылыктарыңыз үчүн. Келерки жаңылык 8-ден 30 мүнөт өткөндө орус тилинде чыга тургандыгын эскерте кетели. Биз уктуруубузду улантабыз. Уктуруубуз түзөөдө өтүп жатат. Кесиптеш мына Айыл чарба министрлиги этки болгон баа саясатын жөнгө салуу үчүн 2 механизм иштеп чыга тургандыгын айтып жатат да. Министр Тилек Токтогазиевдин айтымында биринчи механизм Кыргызстанга мал ташып келүү механизми. Мал көп болот. Демек сырттан алынып келет. Тиешелүүлүгүнө жараша эт өндүрүүнүн көлөмү көбөйүлүп, этке болгон баалар төмөндөй тургандыгын айтууда. Ошол эле маалда Кыргызстанда эттин баасын түшүрүү үчүн тирүү малды импорттоо механизми дагы сунушталып жатат. Белгилей кетсек, өткөн жылдын жай айынан баштап өлкөдө этке болгон баа өсүп, мына ошол бүгүнкү күндө чекке жете тургандыгын кардарлар айтып жатат да. Же болбосо Бишкекте базарларда эттин килограммы 500 сомго чыгып калган. Мына ошол эмгек майына болсо ошол эле ойдон, бирок тургундар үчүн капчыгына оордук келтире тургандыгы айтылып атат. Күн өткөн сайын тамак аштын продукциянын баасы өтүп атат, өсүп атат. Экинчи жактан жол кирени кымбаттаткыла деп маршруттук таксинин айдоочулары дагы иш таштап нааразы болуп атышпайбы? Баягы бир тамашалуу ыр бар эмеспи? Бут эле кирет, куттан кабар жок деп. Мына ошол ырдагыдай, тамаша ырдагыдай баа өсүп атат, бирок эмгек майына айдоочулардын ошол жол киренин баасын көтөрүшүнө эмне себеп болуп атат, мен түшүнбөйм да. Мисалы, бензиндин баасы деле мурдагыдай эле эл кыйналып атат. Алардын дагы өзүнүн көйгөйлөрү бар экени айтылууда. Ошол жерде тетиктерди сатып алыш керек экен да, ар кандай бир топ албетте буну дагы иликтенип чыгып өзүнүн баасын адистер берет деп айтып кетмекчибиз. Ал эми биздин бүгүнкү көйгөйүбүздүн дагы бири ушул канткенде курсакты же болбосо адамдар тамактануусун толук кандуу жүргүзө алат. Анын эң негизгиси кыргыздар эми баягы этсиз тамак жасабайт эмеспи? Карышкырдан кийинки эле биз эмеспизби? Кыргыздар даже ошол борончу кудулуз айтып калат эмеспи? Карышкырлар уялып калды депчи, кыргыз эт жеп баштаганда деп. Демек биз түз байланышта Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев менен түз байланышта турганыбызда режиссер айтып жатат. Саламатсызбы, Тилек мырза?
Кутмантаңыз менен. Мына ошол эт саясатын жөнгө салуу тууралуу өткөндө брифингде да айтып кеттиңиз эле. Бүгүнкү күндө биздин коомчулук дагы деле түшүнбөөчүлүгүн артып жаткандыгын ушу биринчи радиого билдирип атат. Мындан сырткары билесиз, социалдык тармактарда да бул дагы деле ошо талкуун жаратып аткан темалардын негизгилери болуп атат. Сиз буга чейин айткансыз, ошол ташып келүүгө, анан тиешелүүнө жараша эттин өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп, этке болгон бааларды төмөндөтөбүз деп атасыз. Бул кандайча болот ошондо? Эми мына биз учурунда ушул эттин баасы кескен түрдө өсүп баратканда, бул дүң баасы ошо 400 сомго чейин чыкканда, мындай кардарлар өздөрү сатып алаткан баасы болсо эми ал орточо 460-тан 500-төн уже ашып баштатканда ошондо тыйын киргизгенбиз сыртка малды чыгарган боюнча. Ошондон кийин дүң баасы 400 сомдон 360 сомго түшкөн да. Анан азыр болсо биз дагы кайра көзөмөлдөп атабыз, кичинеден ушул 370-380 сомго 360-тан көтөрүлдү. Бул дүң баасы, кайра эле айтып коеюн, көбүнчөсү түшүнбөй, мына биз базардан 450-дөн алып атабыз, 420-дан алып атабыз дегенде, ошо бул кайра эле айтып коеюн, ар кайсы базар эмелерде, мындай магазиндерде ар биринин өзүнүн баасы болуп калат, ортодон кошушат. Ошол үчүн биякта биз дүң баасы жөнүндө сүйлөшүш керекпиз да. Эми ушул дүң баасын дагы биз эми түшүнүп атабыз, дагы ар кандай себептери бар. Эмне үчүн ал кайра көтөрүлүп аткан себептери. Анын бизден бир себеби дагы бул кайра эле жана контрабанда уланып атканы, сыртка мал чыгып атканы биз белгилеп айтып кетип атабыз. Аны дагы өкмөттөн чыгарып ушул маселени көтөрүп атабыз, бирок бул чегарачылардын, бул башка ошо биздин ошо мамлекеттик кызматтардын көзөмөлүндө болот. Биз агамды эмес болбойт да, ыйгарым укуктарыбыз жок. Ошондуктан эми биз дагы башкача бир механизмдерди караштырып атабыз. Бул сырттан арзан кылып мал алып келүү, бул баасы кичине стабилдештирүү үчүн жардам бериш керек. Андан тышкары эми жалпы эле Кыргызстандагы малдын дагы сапатын, жалпы малдын санын дагы көбөйткөнгө жардам берет. Бирок бул бир четинен муну эгерде биз азыр ошо аябай көп сырттан малды алып келсек дагы, бул биздин өзүбүздөгү иштеп аткан дыйкандарыбызды, фермерлердин мындай өздүк баасы чыкпай калышы мүмкүн. Биздин эме тоют дагы кымбат болуп атат, жем кымбат болот, ошонун баары кымбат болуп атат деген дагы биз түшүнүп атабыз. Ошону эске алып, ал жагынан да ишти жүргүзүп атабыз. Мына кечээ дагы биз атайын силос чыгарган бир технологиясы боюнча дагы изилдөөлөрдү жасап кылып келдик. Ошол биз ар тараптан ошо биздин фермерлерге арзаныраак тоют болсун, кантип ошого жетсе болот деп туруп ошол изилдөөлөрдү жүргүзүп, фермерлерге да ошол боюнча бөлүштүрөбүз. Андан тышкары ошол сырттан импорт кылып биз малды алып келгенде көбүрөөк, бул баягы малдын саны көбөйүп, бирок ошол эле учурда жанагы кескин түрдө түшүп кеткен дагы, бул аябай кескин түрдө түшүп кетсе дагы биздин фермерлер банкрот болуп калбасын деп биз экинчи дагы рычагды даярдап атабыз. Бул экспорт маселеси да. Азыр мына кечээ дагы Дубайга сатуу боюнча этти, бул малды эмес, кайра айтып коеюн, этти сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ал боюнча дагы буюрса мындай жакшы жаңылыктар даярдалып атат. Тилек Мурсалиевич, жогоруда сиз белгилебедиңизби малдын башын арбытуу боюнча фермерлерге жардам берилет депчи? Анда кандай насыя берилеби, пайызы төмөн? Эми насыялар, ооба, бул биздин стандарттын насыялары бар. Бул ФСК долбоору боюнча айыл чарбаны каржылоо 9-чу долбоору бул буюрса февралдан баштап берилип баштайт. Ал эгерде мал чарба менен же дыйканчылык менен иштесе 10% болот. Эгерде кайра иштетүү заводдор менен дагы контракттар бар болуп, анан банктар менен 3 тараптуу контракты бар болсо, анда 8% түшөт да.
Андан тышкары кайра иштетүү заводдор үчүн бизге эң негизги азыр кайра иштетүү заводдору көбүрөөк болсо, бул дыйкандардын каяка сатам деген маселеси дагы чечилет эле. Ошол үчүн кайра иштеткенге заводдорго дагы биз 6%-тан берген ошол берме болдук. Бул баары сом менен мөөнөтү 3 жылдан 5 жылга чейин. Анан жана льготный период деп коет, бул 6 айдан 12 айга чейин. Ошол жалпы мындай бул 6 миллиард сом берилет жалпы ушу Кыргызстанга. Андан тышкары дагы биз эми азыр башка альтернативдик жолдорду дагы караштырып атабыз. Дагы башкача фонддорду Кыргызстанга алып келип, өзүнчө да фонддорду бияка түзүп, бул бирок азыр мен жыйынтыктарын айта албайм, бирок ушул тарапта ишти жүргүзүп атабыз да. Эң негизги биз шарттарды түзүп берүүдө кандай шарттарды түзүп бериш керекпиз? Биз акчаны алып бериш керекпиз. Дыйкандарга арзаныраак акчалар болсун деп, ошол эле кредиттер болсо дагы бирок чоң пайыздар менен эмес, арзан берилгенде болуп. Андан тышкары биз кадр маселеси менен жардам бериш керекпиз. Бул кадрлар даярдоо. Үчүнчүсү бул технологияларды алып келүү, жаңы технологиялар менен жаңы ошол породалар болобу, жаңы сорттор болобу, ошол өсүмдүктөрдө, ошонун бүт баарын биз сөзсүз түрдө мындай күчөтүш керекпиз. Андан тышкары жер суу саясатын дагы туура жүрүш керекпиз. Тилек Мурсалиевич, эми ушул жерде жер суу саясаты демекчи, малдын башы аңчылык Кыргызстанда көп экен деген буга чейин эксперттер айтып келген. Кыргызстанда мына ушундай малдын көптүгүнөн экология зыян тартып жатат деп экологдор да коңгуроо кагып келишет. Балким малдын санын эмес, анын сапатына, ушул эт багытына дагы маани буруу зарылдыгы барбы? Мисалы, бул жагын да караштырып атасыздарбы? Аябай бул маанилүү тема, бирок азыр бул биз мисалы үчүн ушул сырттан дагы алып келсек дагы малды, бул мындай тема менен экөөнү алмаштырбаш керек, аралаштырбаш керек да. Анткени жайыт маселеси турат биякта. Ошол жайыт маселесин биз чечүү үчүн дагы азыр өзүнчө топ түздүк. Ал боюнча дагы мындай февралдын ортолорунда дагы чоң бир форум дагы өткөзөбүз. Аякта бүт тараптар кимде кандай ойлор болсо ошонун баары үчүн ачык болот, келип өзүнүн позициясын дагы билдиргенге мүмкүнчүлүк болот. Ошол форумдан кийин биз өзүбүздүн ошол саясий чечимдерди чыгарып анан аны бекитебиз да. Ага чейин дагы атайын эксперттер менен азыр ошол маселелерди козгоп караштырып атабыз. Деградация болуп аткандары, жайыт начарлап кетип аткандары боюнча. Бирок бул биз статистикага кайрылсак, ошол эле азыркы учурда малдын саны союздун учурундагы ошол санына жете элек да. Бул ошол эле биз койдун санын санасак, ал азыр болсо эми статистика боюнча бизде 6 миллиондон кичине ашат, союздун учурунда 10 миллионго чейин жеткен экен да. Бирок ал кезде биздин жайыттарыбыз жакшы эле мындай абалда турган да. Мына 30 жылдан бери бул жакты мындай жакшы көзөмөлдөй албой, ким каяка кааласа ошол жака жайы берип, анан ошентип мындай ушул демек алыскы жайыттардын башкаруу принциптери кичине бузулуп кеткен да. Анан азыр кичинеден биз өзүнчө дагы бул боюнча планды түзүп атабыз. Кантип жайыттарды жакшыраак абалга алып келүү боюнча. Ошо союз мезгили тууралуу сөз кылып атасыз да. Мына союз мезгилинде эт комбинаттары иштеп келгени маалым. Бүгүнкү күндө бул жаатта кандай жумуштарга маани берүү зарылдыгы бар? Балким эттин баасын дагы бир көзөмөлдөгөнгө мунун канчалык бир жардамы болмок? Бизде эки эл аралык стандарттагы мясо комбинаттар, ошол эт комбинаттары бар. Андан тышкары 5 хасп стандартта, бул экөө ISO стандартка жооп берет, бул 5 ОСО хасп стандартка жооп берет. Булар хасп деген ЕЭП өлкөлөргө эле гана сакталат, Кыргызстандын ичинде. Андан тышкары жанагы 2 ISO стандартка жооп бергендер болсо, бул алыскы өлкөлөргө дагы экспортко мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары дагы азыр 2 чоң эт комбинат салынып атат, бирөө балыкчыда, бирөө Караколдо. Буюрса
уже жакынкы айларда да булар ачылат. Анан бул кандай эме ушул эт түрүндө сыртка сата тургандай, анан Кыргызстандын ичинде дагы өз сапаттуу мал союлуп, андай анан эттин да сапаты жакшыраак болгонго шарт түзүп берет да. Бирок ошол эле учурда биз биякта азыр көрүп атабыз, аябай көп ар кандай ошол убойный цехтердин ар кандай сапаттары бар экен. Кээ бир жерлерде эч кандай стандарттар жок. Ошонун баарын биз өзүнчө бир тартипке алып келиш керекпиз. Ал боюнча да иштер жүргүзүлөт. Тилек Мурсалиевич, мына малды ушул тирүүлөр сырттан сатып келүү боюнча Беларусь Республикасы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы өткөн брифингде айтылды. Эмне үчүн Беларусь Республикасы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат? Бул өлкөнүн малы кандай бир сапаттуу эт береби аны кайра иштетүүдө? Себеби биз дагы өзүбүздүн продукциябызды сапаттуу чыгарышыбыз керек да. Бул жактан мен оюмча кичине туура эмес түшүнүп калгансыңар болуш керек. Анткени биз мисал катары айтып бердик да. Ошол эле кээ бир биздин ошол колбаса чыгарып аткан заводдор булар азыркы учурда эң жогорку сапаттагы этти ошол Белоруссиядан алып келдирип атышты да. Анын жолдон ошол жол киреси менен кошумча нарк салыгын дагы төлөп 12% ошол салыкты төлөп рефрижератор менен алып келген менен бул жаңы эле союлуп туруп эле ошо Кыргызстанга жеткизгени менен 307 сомдон чыгып атыптыр бир килограммчы. Ошондуктан муну биз үчүн бул чоң коңгуроо да. Анткени өзүбүздүн дүң баасы ошол 373-80 болот. Тиякта союлуп, бияка алып келип, өзүнчө муздаткыч менен алып келип, андан тышкары бүт салыктардын баарын төлөгөндөн кийин 307 сом менен сатып атышса, бул жалпы биздин ошол мал чарбалык үчүн чоң коңгуроо. Ошол үчүн биз биякта принципиалдуу жаңы бир көз караш менен саясатты да жүргүзүш керекпиз. Бул эми биз түшүнүп атабыз, азыр малдын дагы санын көбөйткөнгө, ошол эле азыр сыртка чыгып аткан малдын саны аябай эле көп болуп атат. Ошондуктан биз муну стабилдештирүү боюнча өзүбүздүн бир рычагдарыбызды даярдаш керек болду да. Азыр ушул боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Биздин эми көбүнчө азыр ошол эле Орусиядан алып келинет деген пландарыбыз бар да, көбүнчөсү. Андан тышкары ошол өлкөлөрдүн арасында дагы башка өлкөлөр болот, каяктан алып келгенге мүмкүнчүлүк болот. Бирок азырынча биринчи этапта Орусиядан алып келгенге бир караштырып атабыз. Тилек мырза, буга чейин билесиздер, ушу жай мезгилинде эттин баасы өсүп баштаган мезгилде экспортко чектөөлөр киргизилбеди беле? Мына ошол жерде дагы контрабанда айтылып атты эле. Азыр жогоруда сиз өзүңүздүн сөзүңүздө айтасыз, ошол иш жакшы натыйжа бербегендигин. Дагы деле болсо контрабанда болуп, мына ошол аткезчилик жол менен мал сыртка чыгып кетип жаткандыгын айтып жатасыз да. Бул боюнча малчылар эмне деп атышат? Мисалы ошол мен малчылардын позициясын түшүнүп атам. Кээ бир учурларда мындай түшүнбөстүктөр болуп эметип калып атат. Бирок биздин эме айыл чарба министрлик саясатты жүргүзүш керек да. Өзүбүз ошентип мындай убагында ошо учурунда азыр деле бул өзүнүн бир эффекти бар. Бул жалпы элибизге эттин баасын ошол учурунда 400 сомдон бул дүң баасы 400 сомдон 360ка түшүргөнгө шарт болуп берди. Эми андан тышкары кээ бир ошондон кийин тыюуну киргизгенде бизге малчылар кайрылышкан. Биз мондай контракттарыбыз бар эле, Өзбекстанга сатмак элек, расмий түрдө. Анан биз ошо акчасын алып койдук элек, ошол жака жөнөтүп сала эле, бизге мүмкүнчүлүк бергиле дегенде биз аларга атайын коридор ачып бергенбиз ошо бир жумага. Анан бүт кимде контракттар бар болгондорго алар өзүнүн милдеттерин аткарганга мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Алар милдеттерин аткарышты, анткени баары ошол кагаз түрүндө кайрылышкан. Бизде мондай контракттар бар, монча акча алынган, биз эми тиги Өзбекстанга жөнөтүп салалы деген да. Бирок
аткезчилик деген бул өзгөчө чоң тема. Бул боюнча бул жалпы Кыргызстаныбыздын экономикабызды, анын ичинде айыл чарбаны талкалай турган ушул аткезчилик болот. Муну боюнча мен өз тараптан муну кайра эле өкмөттөн көтөрүп атам теманы. Бирок кайра айтып коеюн, биздин функциябызга ушул аткезчилик менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктарыбыз жок болуп аткандыктан биз башкача бир механизмдер аркылуу ушул баасын анан ушул азыркы ситуацияга кырдаалга өзүбүздүн бир башкача рычагтарыбызды даярдап атабыз. Кантип өзүбүздүн азыр ыйгарым укуктарыбыз менен ушул маселени чечсек болот деп. Тилек Мырсалиевич, бизде угуучуларыбыз жазып атат. Абдыкар Рустамов, урматтуу министр, дүң баа эмес, райондорго барып эттин баасын көзөмөлгө алсаңар, ортомчулар билгенин жасап жатышат дейт. Дагы бир колдонуучубуз Салкынай Сатарова, саламатсыздарбы? Менин чакан этти кайра иштетүү ишканам бар. Мен субсидия түрүндө аз пайыздуу насый алсам болобу? Бересиңерби? Министрге ушул суроону берип койгулачы дейт. Биринчи суроо боюнча жерлерде эттин баасын көзөмөлгө алсаңар дейт. Ортомчулар себеби билгенин кылып жатышат. Биз өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбызды айтып кетсек, биякта бул негизи эле азыр мындай тренд болуп калды да, эмне болбосун ошол биздин мындай суу маселеси болсо дагы айыл чарба министрлик деп калышат, бирок ошол эле учурда азыркы өкмөттүн структурасы менен бул өзүнчө суу ресурстары боюнча агентчилик бар да. Ал бизге баш ийбейт. Ошентип өзүнчө алар саясатты жүргүзүп атышат да. Андан тышкары ошол эле азыр баасы кымбаттап атат дегенде мен айтып атам, бул биз жалпы саясий бир чечимдер аркылуу баасын чүргөнгө ошо механизмдерди караштырабыз, бирок ар бир жерде кандай баа болуп аткан боюнча бул өзүнчө бизде орган бар, антимонопольная служба дегенчи. Алар болсо анын баарын көзөмөлдөп, каякта кандай кымбат болуп кетип атабы, эмне үчүн кымбат болуп кетип атат деп аны өзүнүн ордуна койгонго алардын ыйгарым укуктары бар да. Бирок биз эми аларга атайын чогултуп айтып атабыз, жалпы ситуацияны көзөмөлдөгүлө деп. Анан бирок биякта дагы системалык көйгөйлөр бар экен. Аны биз дагы бул өзгөчө соода маркеттерге дагы ар кандай эмелерде дагы буларда 12% өзүнүн дагы салыгы бар да. НДСчи. Ошол боюнча дагы мисалы үчүн элестеткиле 380 сомдон алар өздөрү мындай чийки зат катары өздөрүнө сатып алып атышса этти дүң баадан, анан 12% кошкондо эле бул 41 нече сом дагы үстүнө кошулуп калат, бул салык катарычы. Тилек Мырсалиевич, ошондуктан кээ бир жерлерде ошондой өзгөчө бир кымбат болуп калганга бул салык дагы өзүнүн мындай эмеси бар. Мындай базарларда, башка жерлерде, киосктарда болсо алар патент менен иштеген. Алло, саламатсызбы, Тилек мырза? Тилек мырза, бизде угуучубуз бар экен, Тилек мырза. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы, мен Аксы районунан чыгып атат элем, Эргешбаев деген. Булогу бизде булогу Наманган областы менен чектешпиз. Биз Аксы району менен Алаука, билесиң билбейсиңби сен? Мына азыр түйлүгүнү тынбайт. Азыр эле мына 3 фура өтүп кетти. Ошо мына жактан Акбата, Сакбата деп коет. Мына базарга Ноокендерден бээрден жүк төшөт, бүт букалар жана жылкылар Өзбекстанга тынбай өтүп атыр. Сен айтып атасың, жалган сүйлөп атасың. Бир жумага токтоттук эле. Бир жума эмес, бир секундта токтогон жок. Ошо башталгандан бери силердин жана переворотуңа чейин деле болгон, азыр деле тынбай өтүп атыр. Асфальт тарыйсында чоң бүттү, жанагы фуралар оорда. Угарман, чоң рахмат сурооңузга. Тилек мырза, сиз кандай деп жооп берет элеңиз бага? Мен айтып атам, аткезчиликти уже муну 2-3 жолу өкмөттөр көтөрдүм. Контрабанда уланып атат деп өзүңөр деле мындай эмеден мындай маалыматтардан угуп атабыз. Ошо маалымат катары карасаңар деле болот. Аны мен ошол тыюу киргизгенден кийин деле кайра эми тыюу киргизгенден кийин чек ара катуу кармалыш керек да. Анан азыркы учурда ушундай чек арадан өтүп аткандары бул
мен эми бүт ыйгарым укуктарым менде колумда жок да. Эгерде бизде азыр мына чек араны дагы көзөмөлдөгөнгө бирөөлөрдү кармап азыр мындай алар өздөрүнүн мындай кылмыш иштерине козгоп бир иштерди жүргүзгөнгө менде ыйгарым укуктарым бар болсо анда биз бир жөн да. Бирок ошол эле учурда биз муну түшүнүп атабыз. Азыр ошо Сосновка деген пункт бар, өтө турган пункт. Ошол жагынан буларды каттоо боюнча өзүнчө бир андай иш топту бир түзгөнбүз. Алар менен биргеликте азыр жөн эле каттоо ушул түштүккө каяктан канча өтүп атат. Анткени ошо аткерчилик менен чыгып атканда көбүнчөсү ушул Токмок базарынан, Сокулук базарынан чыгып туруп анан ошак кетип атат да. Бирок болсо башка чоң дагы бир көйгөй жаралып атат. Бул идентификация, малдын идентификациясы боюнча. Бизге ошол эле мындай маалымат катары айтып аткан менен 100% идентификация болду деген менен мен 2 жолу Сосновкага өзүм барып карап чыктым. 60 уй 1 сааттын ичинде өтүп кетти. Ошол жерден баары билген менен ошакка барат экен. Ошондо дагы өтүп аткан менен 60тын ичинен где-то 15-16сында эле биркалары бар болчу, калгандарында жок болчу. Ана мен өзүбүздүн ошол коллегаларыбызга дагы айтып аттым, бул эмне үчүн андай болот? Эмне үчүн Кыргызстанда ушул статистикасы боюнча 100% идентификацияны өткөн деген маалымат келип атат. Бирок по факту биз көрүп атабыз да, ошондой. Тилек Мурсалиевич, убакыт аябай тар болуп турат. Мына жерде бир Салкынай Сатарова деген ушу субсидия боюнча берген экен. Суроону кыскача жооп берип коесузбу? Аз камсыз боюнча эми ошол жанакы 6%дан 10%га чейин азыр АЧК долбоор боюнча алса болот. Ал 200 миң сомго чейин эч кандай күрөө жок да, калганга шарт түзүлгөн да. Чоң рахмат. Тилек мырза, бизге куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына угармандардан дагы суроолор көп болуп атат, телефондор дагы абдан көп болуп атат, бирок бул боюнча дагы бир эфир боло тургандыгын биз болот деп биз ишенип туралы. Сиздер менен түз эфирде мына бүгүн 1,5 саат бою биз кесиптешибиз Урмат Жээнбеков экөөбүз таңкы бурулуш программасын түзүүгө алып бардык. Алдыда жаңылыктардын түрмөгү, андан кийин биринчи радионун түз эфиринде уктурууну таңкы бурулуштун негизги маселелери улантат. Биз сиздер менен коштошобуз. Сак саламатта туруңуздар. Үчүнчү темабыз угуучулар үчүн абдан кызыктуу болду. Негизи эле бардык темабыз керектүү темалардан болду. Үчүнчү темага мына ишкерлер дагы өзү кызыктырган суроолордун берип, министрден татыктуу жооп ала алды деген ишеничтебиз. Урматтуу радио угуучулар, биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан жолугушканча деп таңкы бурулуш программасын жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ийгилик каалайбыз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү